Кыргызстанда бүгүн мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген 30 күнгө созулган Рамазан айы башталды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча, айдын жаңырышына жараша Рамазан 30 күндөн кийин, башкача айтканда 9 апрелде жыйынтыкталат. Орозо кыргызча тыйылуу дегенди билдирет. Рамазан башталган күндөн тарта тамак аш жегенден, суу ичкенден өзүн өзү тыюу. Ошол эле учурда кеңири маанисинде бирөөнүн көңүлүн оорутпоодон, калпайтуудан, жаман сөз сүйлөөдөн алыс болуп, адам өзүндөгү жаман сапаттардан арылууга мүмкүн болгон учур катары эсептелет. Бул жеп ичүүдөн гана тыйылуу эмес, керек болсо бүтүндөй дене менен көп нерседен тыйылат экенбиз да. Мисалы көзүбүздү тыят экенбиз жаман нерселерди кароодон, тилибизди тыябыз, ушак сүйлөөдөн, бирөөнүн аркасынан гайбат кылуудан, жалган сүйлөөдөн, колубузду тыябыз жаман нерселерди кармоодон, бутубузду тыябыз жаман жака басуудан. Эгер жок, андай болбой ушунун тескериси болуп ошолордон тыйыла албай кала турган болсок, анда биздин орозобуздун соогу кем калат? Чаңкаганыбыздан, суусаганыбыздан башка эч кандай соо калбай калышы мүмкүн экен да. Рамазан айында орозо кармагандын касиети ушунчалык көп жана берекелүү болорун аалымдар айтышат. Ыйык Рамазан айында мусулмандар атайын таравих намазына чогулуп, Аллах ыраазычылыгы үчүн ибадат кылат. Орозо кармаган адамдарга ооз ачууга тамак бергендер да кезигет. Муну ифтар деп аташат. Ифтарга орозо кармаган адамды чакырып, тамак, чай берүү, соо биш катары белгиленип келет. Бул орозонун ичинде бардык жакшылыктарды Кудай Таалам бизге насип кылып, эгерде айтат да ушул пайгамбарыбыз орозонун ичинде бардык жакшылыктарды менин үммөтүм билгенде, анда 12 ай бардык орозо болсо деп тилек арзуу кылмак дейт да. Ошол себептен мына бүгүн биринчи күнү башталып атат. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул жакшылыктарды насип кылып, мына ошол нерседен бардыгыбыз бир пайдалуу ошол такыбалыктан, Кудай Тааладан коркууга үндөй тургандай болуп, ушундай бир жакшы орозо тутууну бардыгыбызга Кудайым насип кылат деген тилек ниеттебиз бардыгыбыз. Айрым учурда адамдар эртең мененки ооз бекитүү учурда тамактанбай уктап калышы мүмкүн. Аалымдар эртең мененки ооз бекитүүдө береке бар экендигин белгилейт. Кокус уктап калса ниетин бекемдеп, орозосун кармаса болору айтылат. Бул айда мусулмандар жардамга муктаж адамдарга муфтият белгилеген өлчөмдө битир садака беришет. Быйыл Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 1 килограмм 600 грамм мундун наркына карап, киши башына 50 сом деп бекитти. Колунда барлар же каалоосуна жараша арпа, буудай, уун, мейиз жана курманын наркына барабар болгон каражатты кайрымдуулук кылса болот. Айжамал Байырбек кызы, Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Талас шаары.